армандуусу ушу апам келбей каза болгону да. Бир күн болсо апамды кучактап жата албадым. Апам бир кучагынан өп алган бетине. Мына жерде жатам, уктайм. Мына жерге печка саям. Мына жерге чай ичем. 33 жаштагы жалгыз бой айым Клара Садыкова Ош шаарынын чет жагасындагы үйлөрдүн биринде бир бөлмөлүү батирде ижара калып, 13 жылдан бери күн кечирип келет. Клара айым турмуштук жана ден соолугундагы мүчүлүштүктөн улам үй бүлө күткөн эмес. Анын тубаса ден соолугунан эргежелдиги болгон үчүн көп түйшүк тарткан. 2011-жылы апасы өткөн соң тиричилиги оорлогонун айтып жашады. Ош облусунун Кара Суу районунун Талдык айылынын тургуну болом. Өзүм 89-жылкымын. Азыркы учурда Ош шаарында 13 жылдан бери ушу квартирадан квартирада көчүп келем. Үйүм жок. Эң мага кыйынчылыгы ата-энем өтүп кеткени болду. Ата-энем өтпөгөндө мен мынтип коомчулукка деле чыкпайт элем. Апам тирик болгондо мага нече ак эле үй алып берип коюшат эле. Ошо апам өтүп кетип, бир аз кыйналып калдым. Ошо апам өткөндөн кийин жашоом оорлошуп баштады десем болот. Кыйынчылык күндөн күнгө ашып, кыйналып, ушинтип кыйналып жүргөнүмдө анан элип бирдеги жерде шакаларым эме кылышып, ошо коомчулукка алып чыгайлы. Кээде тамак ашыма жетпей калат. Азыр көрүп атасыңар, продукты вообще кымбаттап кетти. Кээде ошо магазиндан карыз болуп калам. Чынын айтайын. Анан айма-ай ошо пенсияма эме кылып алам да. Светке төлөйм, светам ошо 1,5 миң, кээде 2 миң болуп кетет. Буну жакпасам комнатам суук, көрүп бул жерге ошо 2,5 миңден турчу элем, анан кече биринде 3 миң кылам. 3 миңден бересиңер деди. Ошо ар бир айдын 10-унда ошо квартплат берем да, пенсиям тийген эмеде ушул убакта. Жашоодон үмүтүмү үзүп таштайм кээдечи. Анан кээде ойлоном, путу колу жок, көзү көрө албай калган, путу колу шаал болуп, төшөккө жаткандар деле жашап атпайбы, Кудайдан үмүт кылып. Алардан караганда мен алда канча алдыдамын го жашоого деп кайра умтулам. Анан көчөгө чыгып, адамдарды көрүп, адамдардын кылган жашоолорундай жашап аткан жашоолорун көрүп, кайрадан өзүмдү таштап салам. Мындай депрессияга түшүп калам. Мен бир депрессияга түшсөм, мындай да, депрессиядан чыгышым кыйыныраак. Мындай ойлонсом вообще ойго кирип кетем да. Мындай. Анан жашоо өзү мындай го. Сен күлгөндү үйрөн, жашоо өзү үйлетип коет дейт го. Ошол нерсе менде бар да. Мындай. Бардык нерсени ичиме салам. Анан сыртыман күлгөнгө аракет кылам. Бирок баары жакшыра албайм да. Апам эме кылып эстегенде, апам менен өткөргөн күндөрдү ойлогондо, апам бар жашоо. Азыр ойлойм да мен. Ата-энең бар, ата-энең да өлат, ата-энең бар жашооң мындай. Эч нерседен кем болбой, бардык жагынан камсыз болот экенсиң да, ата-энең барчы. Анан азыр ата-энең жок, мындай жашоо оорлошуп калат экен да, негизичи. Анан ошо апам жок. Менин жашоом ушундай эме болуп калды. Апам болгону балким жашоом башкача болобу эле деп ойлойм да. Себеби мен апам эч жерге эме кылган эмес да. Эч кимге көз каранды кылган эмес. Эч кимден мындай бирөөдөн бир сом сураткан эмес. Мындай эч кимге көз каранды эмес элем да мен. Апам өтүп кеткенден ушундай кыйналып калдым. Апаңыздын өткөнү канча? 11 жыл болду. 13 жылдан бери азыр Ошто квартирадасыз. Жүрөгүм негедир сезди, себеби мен түш көрдүм. Түшүмдө ошо апам менен кача бергенде, анан эмнеге эле апам менен качып атат деп эле ушинтип эле ойлоп койгом. Анан туугандарым баары эле жашырып, апама бир нерсе болбоду, мен сезгем да. Баары эненин баланын ортосунда баягы связь болот экен да, сезет экенсиң. Сезгем да, апама бир нерсе болбоду десем, жок, апаңа эч нерсе болгон жок. Кудай тоба дечи деп эле ушуп коюшту да, мен чоң адамдар. Анан
Апама бир нерсе болгону окшойт. Апам чото менен качып атат. Телефон кылсам албайт. Ол маалда атам раматылган тирүү болчу да. Атам алат. Анан апаң сыртка чыгып кетти эле, апаң магазинге чыгып кетти эле, апаң бияка эле, аякта эле деп эле. Ушинтип качып эле атам дагы телефонду бат эле өчүргөнгө шашат да. Анан эли мындай болуп атышат деп. Апамдын өзүнө вообще түшө албайм да, чалсам албайт. Көрсө апам ошо нечак эле каза болуп, ошо документтерин бүтүрүп бияка алып келейин деп алып эрден ачкан экен да. Анан скорыйдан түшүрдү. Мен ант биткиче эле бат жетип калдым. Биздин үй ошо немеде кишилер көп да, кыргыз үй тигилип турат, кишилер көп. Мен эң алам болгонум несе, мени алдап коюшту. Баягы скорыйдан апамды групптан түшүрүп атты. Ошол эч көз алдыман кетпейт. Ошону кандай. Ошону эстеп алып ыйлайм көбүнчө. Апамды көрбөй калдым деп. 3 жыл көрбөдүм да, кеткенден бери такыр көрбөдүм. Ошо 3 жыл келбей. Ошо 3-жылга караганда келем деп атканда ошо келишине 5 күн калганда кайтыш болгону мени эң өкүндүргөнү, эң армандуусу ошо апам келбей каза болгону да. Бир күн болсо апамды кучактап жата албадым. Апам бир кучагына өп албадым бетине. Ошол менин арманым. Апамды бир көрө албадым. Апаңыз канча жашта эле? Апам 51 жашында өттү. Анан 1 жаш кошуп коюшат экен, уже 52 деп коюшту. Анда мен 22 жашта болчумун да. Тагдырдын берген сыноосуна канет кылып жашап келе жаткан Клара айымдын бою 120 сантиметр, салмагы 30дан ашпайт. Ден соолугундагы мүчүлүштүктөн улам жумушка дагы орнош алган эмес. Мамлекет тарабынан берилген 6000 сомдук чөлөк пулу күнүмдүк кем каржысынан ашпайт. Бир бөлмөлүү үйгө ай сайын 3000 сомдон төлөйт. Клара айымдын бүгүнкү күндөгү эң негизги максаты бай тирлүү болсом дейт. Ошо бир бөлмөлүү болсо дагы үйлүү болуп калсам деген тилегим. Эң биринчи мой максатым ошо үйлүү болуш. Ишке алышпайт экен, боюң кичинекей кыла албайсың деп. Анан ошо боюм кичинелигинен мындай көп деле иштерди кыла албайм. Ошо азыркы кылган ишим ошо косметика сатам болгону. Фабрика менен ошо үйдө отуруп эле ошолорду кошуналарыма, жакындарыма, тааныштарыма көрсөтүп ошону эле сатам. Андан башка мен жумуш кыла албайм. Ар кылда бирөөсүнө күн көбүрөөк тийсе, бирөөсүнө азыраак тиет экен. Жашоо өзү негизи ушундай экен да. Алиги 15 күн караңгы 15 жарык деп бекер айтпаса керек. Жарыгы мен ата-энем бардыгы деп ойлойм да. Ата-энем барында эркелеп айтып атпайм, өзүм эрке кыз элем. Эркелеп, андай болуп, эч нерседен кем болбой чоңойгом да. Анан караңгысы ошо ата-энем жоктугу деп ойлойм да. Ошол сөздө эле бекеринен айтылбаса керек депчи. Турмуштун кыйынчылыгынан жашоодон үмүтүн үзүп, түйшүк тарткан күндөрү көп экенин айтат. Ата-энеси каза болуп калгандан кийин камкордуксуз калган. Клара айым 11-класска чейин билим алып, жогорку окуу жайга каржылык тартыштыктан улам окуй албай калган. Өзгөчөлөнгөн айым журналист же дарыгер болууну жаш кезинде максат кылган. Ушу квартирада турам. Кече ошо биринен казайыным квартплатты 3000га көтөрдү. Анан 3 жылдан бери ушу квартирада жашайм. Кел бияка. Анан ушу квартирада турам. Тамакты могу жерге кылам. Анан биягым кухня. Nerede жатам, уктайм. Мына жерге печка саям. Мына жерге чай ичем. Телевизорум бузулган, ыргытып жүргөн мусорго.
Жалгыз бой айым мүмкүнчүлүгү бар инсандардан материалдык колдоо күтөт. Жардам берүүнү каалаган жарандар болсо, экрандагы банктык жана байланыш номерлерге кайрылсаңыздар болот.